Elдin көйгөйлөрү бардык жерлерде чечиле баштады. Мурдагыдай айтып коюп, же болбосо убада берип коюп, анан кийин жок болуп кетмей жок. Убада бердиңби, аткарышың керек. Айттыңбы, ошонун сөзүнүн өтөсүнөн чыгышыбыз керек. Мына ушундай тапшырмалардын үстүндө иштеп атабыз. Президентибиз дагы айтат, колуңдан келсе убада бер, колуңдан келбесе бербегиле убаданы. Элдин алдында. Элдин башын айлантпагыла. Мурдагыдай калп сүйлөп, же болбосо элди утурумдук алдап коюп жүрбөгүлө. Чындап элдин турмушуна биз жашоосуна жакшылыктарды жана өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек деп тапшырмаларды берип отурат. Ошондуктан урматтуу туугандар, мына азыр эң негизги жумуштардын бири 30 жылдан ашык мамлекетибизде жөнөкөй адамдарга шарт түзүлбөдү да. Бийликтегилерге бийлиги бар, байлыгы бар, мүмкүнчүлүгү бар, тууган уругу ушу бийликте байлыкта отургандардын баарына шарт түзүлдү. Бирок жөнөкөй адамдарга шарт түзүлбөдү. Жөнөкөй, карапайым, мынандай колхозду иштеген, совхозду иштеген жөнөкөй адамдарга эч шарт түзүлбөй эле аларды алдап шайлоодон шайлоого, жаздан күзгө, күздөн кышка, кыштан дагы жазга болуп эле келаттык да. Эми андай болбойт. Мына президентибиз дагы айтып атат. Жөнөкөй адамдардын жашоо турмушуна биз шарт түзүшүбүз керек. Ошолордун жашоо турмушун өзгөртүшүбүз керек деп тапшырма берип атат. Ошонун негизинде былтыртан бери мына ипотекалык компанияны билесиңер, мамлекеттик ипотекалык компания деп ачтык. Ошол жерде жөнөкөй адамдарга үй салып берүү боюнча. Мына билесиздер, азыр эле ушул эле ноокаттын тегерегинде бир чекте бир эле үйдө 4-5 баласы менен отургандары бар. Келиндери менен кошо отургандары бар. Же чек жок, же үй жок, же шарт жок. Так, ушундай маселелер топтолуп кетти. Ушул эгерде жылда ушул маселелерди акырдан чече бергенде азаймак. Чечилбеди да. Маселе чечилбеди. Эл көбөйө берди. Үйлөр салынган жок, элдерге берилген жок. Мына акыры келип, элдер көпчүлүк элдерибиздин бардыгы сыртка чыккан мигранттарыбыз. Ошол үй аламын, квартира аламын деп сыртка иштегенге чыгып кетишти. Так, алар дагы сырттан иштеп келгенден кийин могул жердеги коммерциялык ар түрдүү кооперативтерге алданышып, аларга акчаларды өткөрүп берип коюшуп, же болбосо кымбат баалуу үйлөрдү алышып, өтө кыйналышты. То есть элдерге шарт түзүлгөн жок. Мына ошону эске алып туруп президентибиз тапшырма берди. Мындан ары жөнөкөй адамдардын бардыгына мамлекет тарабынан үй салып беребиз деген тапшырманы берди. Ошол тапшырманы аткаруу негизинде, урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө мамлекетибизде 40 миңден ашык үй бүлөгө азыр үй салынып атат. 40 миңден ашык үй бүлөгө үй салынып атат. Быйыл күздө мына Чүйдө, Бишкектин тегерегинде 5 миңге жакын үй бүлөгө азыр үй берилет. Эмдиги жылы жазда Жалал Абадта 5 миңге жакын адамдарга үй берилет. Эмдиги жылы күздө Ошто берилет. То есть азыр тапшырманын негизинде Жалал Абадта 10 миң квартира курушубуз керек. 10 миң үй бүлөгө. Ошто 10 миң үй бүлөгө үй курушубуз керек. Жана Баткенде 5 миң үй бүлөгө үй курушубуз керек. Ушул эле тапшырмалардын бардыгы Таласта болуп атат, Нарында болуп атат, Ысык көлдө болуп атат, Чүйдө, Бишкекте болуп атат. То есть мамлекет бардык күчүнү, тапкан акчасын, мүмкүнчүлүгүн жөнөкөй адамдарга жумшаганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Мына президент ушул тапшырманы койду. Өзү башында туруп, өзү карап туруп ушул маселени чечтирип атат. То есть мындан ары, урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, биздин мамлекетибиз чыңалышынын, мамлекеттин күчтүү болушунун, мамлекеттин келечектүү болушунун бирден бир шарты бул жөнөкөй адамдарга шарт түзүп берүү. Жөнөкөй адамдардын жашоо тиричилигине көңүл буруу. Ошолордун жашоо тиричилигин оңдоо мамлекет тарабынан жардам берүү болуп эсептелет.